Саламатсыңарбы менин кадырман окуучуларым. Бүгүн кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Силер менен мен Мээрим Аманжановна. Сабагыбыздын темасы Токтогул Сатылганов. Сабагыбыздын максаты болсо тема боюнча маалымат алабыз. Акындын өмүр таржымалы тууралуу түшүнүк алабыз. Жана санат насыятырларынан тарбия алабыз. Кана балдар, айткылачы, Токтогул Сатылганов бул өзү ким? Токтогул Сатылганов кыргыз элинин ойчул, комузчу, акын жана композитор. Акындын кандай чыгармаларын билесиңер? Токтогул Сатылгановдун жокчулуктун айынан, Гүлдөп ал, Аккан суу, Азапка түшкөн өмүрүм, Апакем, Аман барсыңбы деген чыгармаларын билем. Акындын силер билген санат насыятыры. Аз өмүрдүн ичинде амандашкып күнүгө, ал бөгөндө табылат, аздыр көпкө дүйө. Акындын бул жазган чыгармалары бизге кандай тарбия берет? Токтогулдун чыгармалары биздин колунда бар адамдарга кошомат кылбай, чындыкты бетке айтууга, калыс бөлүүгө, турмуштун ачуу таттуусуна, ысык суугуна чыдамкай болууга, эл жерибизди сүйүүгө үйрөтөт. Анда эмесе окуучулар, акындын өмүр таржымалына кулак төшөйбүз. Токтогул Сатылганов кыргыз эл акыны, ойчул, композитор. Ал кедей үй бүлөдө туулган. Атасы сатылган жамак татып ырдай койгон киши болгон. Энеси Бурмада элдик ооз-эки чыгармаларды көп билген. Ата энесинин ошол өнөрү акындын ырчылык шыгынын эрте ойгонушуна таасир тийгизген. Жокчулуктун айынан бала кезинен байдын малын кайтарып, башынан оор турмушту өткөргөн. Өзүнүн бала чагында жазган жокчулуктун айынан жүргөнүм кабак жер болду деген ырларында кедейликтин айынан, Казан байдын, Сараң байдын коюн кайтарып жүргөнүн, теңсиздикти жек көргөнүн айтат. Акындын чыгармалары көп улуттун тилдерине которулган. Сатылганов 60-тан ашуун күүнүн автору. Анын күүлөрү Тогуз кайрык, Миң кыял, Чоң кербез жана башка күүлөр. Алардын арасында силер билген күүлөр да бар. Бара келди. Кана эмесе балдар, үйгө тапшырма алабыз. Китептин 24 бетин ачабыз. Акындын ырынан үзүндү берилген. Ырды окуп жаттайбыз. Тапшырманы болсо мага видео аркылуу жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.